Кыргыз Республикасынын президентinin жарлыгы. Президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Зиядин Жамалдинов, орун басары Данияр Жаныкулов жана Кара Суу районунун акими Турусбек Ногоевтер бүгүн күтүүсүз жерден ээлеген кызматтарынан президенттин жарлыгынын негизинде бошотулду. Аким Ногоев Турусбек Молдобекович ээлеген кызматынан бошотулсун. Биринчи орун басары Жаныкулов Данияр Төрөгазиевич ээлеген кызматынан бошотулсун. Жамалдинов Зиядин Исламович ээлеген кызматынан бошотулсун. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркулжоевич Жапаров. Буйрукту Бакыт Төрөбаев угузуп, кызматтан эмне себептен алынып жатышканы боюнча талкуу болбойт деп билдирди. Мындан ары Ош облусун Элчибек Жантаев башкарат. Ал кызмат капыстан сунушталганын, иш сапардан калып, Ошко учуп келгенин кошумчалады. Чынын айтканда, мынакей сунуш күтүүсүдөн түштү. Борбордо ишибиз менен ошо бир командировкага чыккан атканда ушундай сунуш түшкөндө ал жерди токтотуп, самолет менен бияка учуп келдик. Эми чынын айтыш керек, бул кызмат аманат. Жана да айтып атам, бул чоң Кыргызстандагы чоң область, стратегиялык область деп атабыз. Бул жерди башкарыштагы, мен айттым, жана ушул жаныңдын өгөсү чындыгында. Жетекчилердин кызматтан алынышы боюнча президенттик администрацияда билдирүү таратты. Анда президенттин тапшырмасы менен Ош облусунун жетекчилигинин ишмердүүлүгүн атайын комиссия текшерип, айрым мыйзам бузуу фактылары аныкталган деп билдиришти. Мыйзам чегинде конституция негизинде ишти алып барабыз. Ошон үчүн президенттин өзүнүн ыйгарым укуктары бар. Ушу менен колдонуп, мына жарлыктарды чыгарды. Министрлер кабинетинин төрагасында өзүнүн Бир түндөгү кызмат алмашууларды коомчулук соц тармакка күн мурун тараган видео менен байланыштырышат. Анда Зиядин Жамалдиновдун орун басары Данияр Жаныкуловдун иш бөлмөсүндөгү белгисиз жарандар чай ичип кой деп конверт сунганын көрүүгө болот. Бул эме жок. Мар салбатчы да чай ичип Жөн эле чай ичип кой деп берген. Тасма тарагандан көп өтпөй Жаныкулов YouTube канал аркылуу кайрылуу жасап, видео мындан 1 жыл мурун тартылып, чогултулган деп билдирди. Анда ал эч кандай мыйзам бузуу жок экенин айткан. Керим Акеев агам ошол убакта атайын келип, мени ошол операция болгондон кийин Данияр больницага бара албай калдым. Ушул эмеге тиги обед ичип коюш акчага мен керосин боюнча келишимим бар эле, ошол жерге шашып атам. Деп анан бир жумуш дайындаган, ошол жерде бир маселе болуп атат. Ушуга бир жардамың болсо, колдон келсе ошого жардам бер деп. Мен колдон келишинче аракет кылам дегем. Ал жерде эч кандай бир коррупциялык элемент же атайын акча берип же бир башка бир маселелерди бүтүрөт деген маселе жок. Ал эми акча берген Керим Макеев дагы чай ичип кой деп артынан бир жумушту бүтүрүүгө жардам сураганын танбайт. Муну өзү дагы айтып берген. Больницага сурап бара албай калдым. Мунага бир жакшы обед ичсек болот эле, бир чай ичип кой, обед кылып кой деп эле келип, мен бир иштер болуп, бир эки суранычтар бар, колуңан келсе жардам берип кой деген эле сураныч болгон. Эми ал конвертте болсо ушул мен жогоруда айтып кеттим, биздин райондун тургундарынын атынан келген токолок кат жазылган конверт болчу ал ичиндечи. Ошол. Кийинчерээк Жаныкулов бул иштин артында Зиядин Жамалдиновдун тиешеси бар экенин Азаттыкка маалымдаган. Иштен кеткен жетекчи колумда видео болсо мурун эле чыгармакмын. Менин андай жаман оюм жок деп жооп берди. Менде мындай видеолор болгондо мен давно эле чыгарбай элем. Алар мага качалатканда мен мындай Юрист Кутман Медетбеков мамлекеттик кызматкерге сыякы же буюм тартуулаган учурда аны алууга укугу жок дейт. Ал мыйзамда дагы көрсөтүлгөнүн белгилейт. Тасма качан тартылбасын, тараптар кылмыш жоопкерчилигине тартылып, тиешелүү органдар укуктук баа бериши зарыл деген пикирде. Өзү эле айтып жатпайбы? Мага чай ичип кой деп берди эле, андан кийин бир ишин бүтүрүп бер деп суранды деп. Бул боюнча деги эле өзү мамлекеттик кызматкер кайсыл бир ишти аткарыш үчүн сыякы алганга эч кандай бир укугу жок. Эгерде сыякы ала турган болсо, бул кылмыш болуп санала турганы Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинде, жаңылышпасам 251-чи беренесинде ал жерде көрсөтүлгөн. Медетбековдун айтымында чай ичүүгө акча берип, артынан жардам суроо, пара берүү менен барабар. Мындан улам акча берген жарандарда жоопкерчиликке тартылышын айтты. Пара алуудан сырткары берүү дагы бар. Ал жерде өзү мойнуна алып айтып жатат. Мен өз эрким менен бир ишимди бүтүрүп бериңиз, же колуңуздан келсеңиз бүтүрүп бериңиз деп суранып, акча таштап кеткенмин дейт. Эгерде
ал өзүнүн эрки менен ошол ишин бүтүрүш үчүн берип жаткан болсо, анда ошол акчаны берген адамдын да жоопкерчилигин кошо карашка туура келет. Кутман Медетбеков акимдин кат алдым дегенине ишене бербейт. Мамлекеттик мекемелерде иш кагаздарын жүгүртүүнүн өз эрежелери бар экенин айтат. Арыз каттар кагаз түрүндө эмес, конверт түрүндө берилиши күмөндүү болорун кошумчалады. Эми жалпылап айта турган болсок, жанагы видеодо бул жарандын кайрылуусу же болбосо жарандын арызы деген билбедим, мен жеке юрист катары мен ишене албадым. Жөнөкөй жаран деле ишене албаса керек, баары эле билет. Андыктан ал ошол акимге берилип жаткан же болбосо акимден алынып жаткан конверттерде жеке адамдардын арызы же кайрылуулары экени бир аз шек күмөн жаратат. Чуулганды видеодо ыйгарым укуктуу өкүлдүн маалымат катчысы дагы бар. Анда Жаныкулов ага бир уч акча берген. Маалымат катчы Эрмек Муратбек уулу аны видео роликтин каражаты экендигин айткан. Нургелди Каныбекулу, Азам Бузриков, Бейтарап, Ош шаары. Буюрса жакшы бизнес пландарым бар, ошолорду аткарсам деген ниеттемин. Мага да ден жактан жардам берсеңиздер болот.